Кадамжай районунда USAID-тин мыкты азыктануу долбоору өз ишмердүүлүгүн жүргүзө баштагандан бери медицина кызматкерлерине чоң колдоо болгон дарыгерлер белгилейт. Медицина кызматкери катары мен бул долбоордун таасири негизинен элдин биздин чет чакадагы үй бүлөлөргө, чет чакадагы элдерге жеткиликтүү болгону бизге жакты. Негизинен биздин медицина кызматкерлери ар бир айылдарда үй бүлөлүк дарыгерлер топтору, ФАПтар болгону менен бизге жардамдашкан волонтерлор ар бир үйгө кирген үчүн бизге ошол жагынан пайда болду. Ар бир үй бүлөгө жеткиликтүү болгону бизге жардам берди негизинен. Ушул жылдын 13-март күнү USAID-тин мыкты азыктануу долбоорунун демилгеси менен Кадамжай шаарындагы Маданият үйүндө Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бейшекеевдин концерти өттү. Шаардын бардык тургундары үчүн белгиленген концерт 8-март күнүнө арналып, негизги ураган эне баланын саламаттыгы жана мүмкүнчүлүк терезеси боюнча болду. Элдин ден соолугуна болгон жоопкерчилигин жогорулатуу менен, ошону менен бирге 5 жашка чейинки балдардын, төрөт мезгилиндеги аялдардын тамактанууга, ас кандуулуга болгон жоопкерчилигин, маалыматтуулугун көтөрүү үчүн акциялар Баткен областынын бардык шаарларында 7 апрель ден соолук күнүнө арналган чоң акциялар Баткен областынын бардык аймактарында болот. Кадамжай шаарында болгон бул концерт акысыз уюштурулуп, концерттин ачылышында Кадамжай районунун акими Кулпидин Шакиров кириш сөз айтып, андан соң өз аймагындагы ыктыярдуу активисттерге ардак грамоталарды тапшырды. Алкыш барагы менен Эргешова Таңсык Манасана. Район башчысы мыкты азыктандыруу долбоору Кадамжай районунда 2020 жылдан тарта ар бир айыл өкмөттө ишке ашканын белгилеп, анын келечек муундун инсан катары калыптануусунда таасири зор болоруна ишенимин айтат. Жалпы элибиздин келечек муунду тарбиялап өстүрүүдөгү бала менен эненин ортосундагы мамилени, ошол баланы туура тарбиялоонун эң натыйжалуулугуна аз да болсо кесипкөй адамдар бул энелерге жакшы маалыматтарды жеткирип, эненин баланы тарбиялоо багытында алып барып аткан иши Кудай буйрса жакшынакай ошол келечектеги жаш муунду тарбиялоодо таасирин тийгизет деген ойдобуз. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бейшекеев эне менен баланын бакубатчылыгына багытталган долбоорду колдогондордун бири. Ал келечек муундун саламаттыгы үчүн пайдалуу болгон маалыматтык кампанияга катышууну атуулдук милдет деп белгилейт. Эне менен баланын ортосундагы ушулордун ден соолугуна кам көрүү ар бирибиздин милдетибиз деп ойлойм. Анан ушул USAID мыкты долбоор баштап аткандан биз ал долбоорду атуулдук парзыбыз катары биз дагы салымыбызды кошолу деген максат менен макулдугубузду берип, биринчи ушул Кадамжай жергесинен баштап атабыз буюрса. Анан ошо 7 област боюнча дагы өздөрүнүн иш пландары бар экен. Кыргыз Республикасында 2019 жылдын октябрынан бери иштеп келе жаткан USAID-тин мыкты азыктануу долбоору Баткен облусу боюнча 2020 жылы ишмердүүлүгүн баштаган. Облустагы төрөт курактагы аялдардын жана 5 жашка чейинки балдардын тамактануу абалын жакшыртуу боюнча иш алып барат. Аскар Баймуратов, Салам Медиа.